Каяктагы бир ОПГнын туура эмес берген маалыматынан бир адам өмүр боюна ажыратылып кетсе дагы боло береби? Албетте, ал убакытта азыркы бийлик болгон эмес, азыркы бийлик адилеттүүлүктү орнотуп, ОПГлардын шагын сындырып жаткан кербези. Урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, ушул келинди өз кабинетиңизге алып, көйгөйүн угуп коюшуңуздарды суранабыз. Урматтуу кыргыз элим, бул видеодо эч кандай реклама болбойт. Кыргызга ар дайым жардам берип келген. Ушул видеороликти бийликке жеткирүү үчүн сиз бул видеороликти көрдүңүзбү? Албетте өйдө караган бармакчаны басып коюңуз жана комментарийге ой пикирлериңизди калтырганды унутпаңыздар. Сиздерге албетте Алла ыраазы болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Саламатсызбы, УКМК төрагасы Камчыбек Кыдышаевич, Жогорку соттун төрагасы Медебек Асанбекович, сиздерге өтө чоң ишеним менен кайрылуу жасап жатам. Булга чейин да Регион телеканалынан кайрылуу жасагам. Урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, ОПГ мүчөсү Кадыр Досонов Кайманаты Жеңгө деген адамдын кол алдында иштеп жүргөн Тилек Жолдошбаев Тилектин жалган показаниясы менен менин күйөөм Морозов Нурзамат өмүр бою эркинен ажыратылып кеткен. Ис кубар деген передача ушул Жалал Абадтын ушул кылмыш иш болгондо Жалал Абадка барып тарткан. Менин күйөөм ошол видеодо дагы айткан, бул кылмыш ишке мен эч кандай тиешем жок. Ушул ОПГ мүчөсү ушул Жолдошбаев Тилектин чорный болуп жүргөн баланын бир показаниясы менен мени ушул оперлер, тергөөчүлөр кармап отурушат. Жолдошбаев Тилектин ошол видеодо бар Жолдошбаев Тилек кайсы жерге барып эжени кандай кылып өлтүргөн толук айтып берген, кайсы жерге барып эжени ыргыткан, кайсы жерге барып өрттөгөн, ошолордон бери толук айтып берген. Ошол Ис кубар деген передачада ал 2019-2020 жылга чейин бар болчу YouTube'да, бирок кийин өчүрүлүп кетти. Андан башка чыгарылыштары бар Ис кубардын YouTube каналында, бирок именно ошол 14-чү чыгарылышы жок да. Өчүртүп салышкан. Ким өчүрткөнүн мен билбеймин, бирок ушу жолдош күйөөм СИЗО 1де отурган кезде дагы кол салуулар болду. Кудай сактап аман калды. Ушу бычак менен кол салуу болду. Ушу Жолдошбаев Тилек жалган көргөзмөнүн айынан өмүр бою эркинен ажыратылып, күйөөм түрмөдө 9 жылдан бери мен чырылдап жүрөм. Чындык издеп үмүт үзбөй жүрөм. Урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, сизден суранам, мени кабыл алып коюңузчу. Мен кагаздарды алып барайын. Ушул кылмыш ишин анализдеттим мен. Сизге ошол кагаздарды алып барып көрсөтөйүн. Ушу тергөөчүлөрдүн шалаакылыгынан кандай иш жасаганын өзүңүз көрүңүз. Адвокаттардын шалаакылыгынан, адвокаттарга билбейм акча эле болсо болдубу, билбей калдым. Урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, далил факты менен сүйлөгүлө деп айтасыз. Ушул мурданкы Регион телеканалга берген кайрылуумда да айта кеткем. Ушул Жолдошбаев Тилек эркиндикке чыгып кетти деп. Бул былтыр жогорку кеңеште дагы Жусупбек Коргонбай уулу дагы көтөргөн бул иш боюнча. Ушул сокулукта өмүр бою эркинен ажыратылып кеткен жаран эркиндикке чыгып кеткени аныкталды деген бул жаңылыктарда дагы бар. Ошол депутат да көтөргөн. Мен ал жака да кайрылуу жасагам, бирок көп өтпөй эле мандатын тапшырып ал депутат кеткенден кийин бул иши меники дагы ортодо калып кетти. Дагы деле чырылдап ар кайсы жака жазып жүрөм. Мен жогорку сотко жаза элекмин, бирок Жолдошбаев Тилек 2020 жылы жогорку сотко арыз менен кайрылган экен. Бул нерсени ачык айтышка туура келип атат. Бул нерсени ачык айтпасам, мен чындыкка жете албайт экенмин. Мен өз өмүрүмдү тобокелге салып, өз өмүрүмдү курбандыкка чалып, ушул нерсени айтып жатам. Жогорку соттун судьяларынын фамилияларын айта кетейин. Урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, ушуга көңүл буруп, өз көзөмөлүңүзгө алып коюңузчу ушул ишти. Өзүңүз тергетип бериңизчи ушул ишти, суранам сизден.
чындык чыркырайт экен. Чындык үчүн чыркырап жүрүм мен. Ушул 2020-жылы жогорку соттун токтому өмүр бою эркинен ажыратылып кеткен ушу Жолдошбаев Тилектин өкүмүн өзгөртүп эч негизи жок 20 жылга алмаштырып беришип атат булар. Эч негизи жок. Биринчи, экинчи инстанцияны караган эмес булар. Акча менен эле чыгып кетти бул Жолдошбаев Тилек. Бирок 2020-жылы өкүм чыгат. 2023-жылы бул эркиндикке чыгып кетип атат. Ушун токтом чыгарып берген судьялардын фамилияларын айта кетейин. Урматтуу Медербек Асанбекович ушуга көңүл буруп, ушул иш эмне болгонун дыкаттык менен текшерип бериңиз. Мен сиздин кабылдамаңызга да жазылып келдим, барып арыз таштап келдим. Бул судьялар төрагалык кылган Акматов Б деген экен. Судьялар Сыдыков А деген, Темирбеков Л тамгадан кеткен. Ушул судьялар өкүмүн өмүр бою эркинен ажыратылган ушул черный опуга кылмышкер адамдын өкүмүн 20 жылга эч негиз жок 20 жылга алмаштырып берди булар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли. 2016-жылы февраль айында Жалал Абад шаарында киши өлтүрүү фактысы катталган. Бул киши өлтүрүү фактысы боюнча Жалал Абад шаарынын тургуну уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Жолдошбаев Тилек аттуу жаран кармалып, бул кылмыш иши боюнча баардыгын төкпө чачпай айтып берип, өз мойнуна алып, убактылуу тергөө камалына камалган. Жана 1,5 ай 2 ай өткөндөн кийин шантаж кылып, жалган көрсөтүүнүн негизинде Орозов Нурзаматты өзү менен кошуп тарткан. Жолдошбаев Тилектин көрсөтмөсүнүн негизинде тергөөчүлөр албетте Орозов Нурзаматты убактылуу кармоочуга киргизген. Жана териштирүү жүрүп жаткан 5 ай 6 ай өткөндөн кийин Жолдошбаев Тилек мени дагы Ибраимов дагы бул кылмышка катыштыгы бар деп, мен жөн эле карап турган, бул кылмышты Орозов Нурзамат менен Ибраим кылган деп көрсөтмө берген. Анын көрсөтмөнүн негизинде мени тергөөчү териштирип, менин кайда жүргөндүгүмө мен алимди текшеришти. Жана мен ал күнү, окуя болгон күнү мен Ош шаарында болгонум тасталган. Жабырлануучу тарап тергөөгө ишеним көрсөтпөстөн Ошко дагы меж регионалдык управленияга арыз жазган. Ал жерде мени Алмаз аттуу тергөөчү тергеп, менин телефондун байланышымы, распискамы алган, сот аркылуу алган. Жана менин тастыкталды, менин жүргөнүм телефондук базалык станция Ошто чыккан тасталды. Бул кылмыш иши боюнча мен төмөнкөлөр билдирем, что Жолдошбаев Тилек толук жалган көрсөтүү берип, шантаж кылып, башка адамдарды дагы өзүнө кошуп тартууда. Бирок кылмыш изилдөө бөлүмүнүн балдары ушу органда билет, бул кылмышта эч кандай Орозов Нурзаматтын катышуу жок. Тергөөнү заблуждение кылып, тергөөчүнүн бир тараптуу тергөөсү менен гана Орозов Нурзамат отурат. Мына азыр Кудай буйруса бийлик келип, адилеттүүлүк келип жатат. Бул иши жакшырып териштирсе, чындык чыгат. Жана Жолдошбаев Тилектин ал жерде дагы кылмыш шектер бар. Аларда тергөөчү сурабаган. Кадыр аттуу баланы эмнеге сураган билбейм. Кадыр аттуу бала менен кылышкан. Азыр досу Кадыр эч кандай жоопкерчиликке албай эркинде жүрөт. Жолдошбаев Тилек өзү бул кылмышты кылып, өмүр бою эркинден ажыратылып, соттардан чыгып кетип атат, жогорку соттардан чыгып, азыр кайра уюшкан кылмыш топтун мүчөсү болгондуктан башка жарандарды, бизнесмендерди коркутуп, кайра түрмөгө кирди. Ал эми бул кылмышка эч кандай тийиши жок бала Орозов Нурзамат өмүр бою эркиндикте ажып отурат. Поймалдыңа кетсин.
Кээ бири балага зар болсо, кээ бири үшүнтүп наристени тыштап кетет экен туугандар. Бул баланын апасы, бул бала оорукчан төрөлгөндүгү үчүн апасы тыштап кеткен бул наристени. Мынакей колдору көгөрүп, ооздору көгөрүп жатат. Мына бүгүн 3 январь 2025 жыл болуп калды туугандар. Бул видеоролик көптөгөн жаңылыктарга коюлат. Бул видеороликти кененирээк жайылтканга аракет кылайлык. Сиз 5 сомдон 10 сомдон болсо да жардам бере албасаңыз деле бул видеороликти кененирээк жайылтып коюңуздар. Бул кыздын жүрөгүндө парагы бар. Анан кээ биркилер документтери көрсөткүлө, кээ биркилер ушундай кылып сурап атышыптыр туугандар. Ушул эженин WhatsApp номерине жазсаңыздар толук маалыматты айтып беришет. М-банкы бар эженин, Сбербанкы бар, баланс кылып деле салып койсоңуздар болот. Толук маалыматты деле эже айтып берет. Келиңиз эже, толук маалыматты айтып, кыргыз элибизге кайрылып, канча акча түштү буга чейин. Ошолорду дагы айта кеттиңиз, элге отчет берип койгон деле жакшы болот. Жалгыз уулум бар, ошонун 5 кызы бар. Энеси ушунун оорусуна байланыштуу таштап кетип калды. Апек муңга башкам экөөбүз өткөрүп алдык элек. Жүрөгүндө пароксизда жатат. Элден кайрымдуулук сурап атабыз. Түндө кандай болот балаңыздын абалы? Колдору көгөрөт, ноостору көгөрөт. Ыйлаганда үнү чыкпай калат. Ичинде оорулуп атат да азыр. Турцияга чет мамлекетке операцияга жардамыңызды берсеңиздер деп. Азыр канча болуп калды элден түшкөн акча? Азыр элден түшкөн акча $3000 болуп калды. $3000 болду. 5 сомдон 10 сомдон кылып деле салып атат. 5 сомдон болуп атат, 1 сомдон болуп атат. Элимден айланышып атат, элим жакшы эле салып атат, Кудай буйрса. Мындан аман калышына 2 жаш 10 күн болду. 2 жаш 10 күн жашадык, ошого чейин төрөлгөндө эле операция деди эле, бирок бербей ушу убакка чейин алып келдим. Паңалдыга кетсин. Банктан котором дегендерге 706 15 748 Асылкүл Ны деп чыгат. Россия өлкөсүндө котором дегендерге Сбербанк бар. Надыр деп чыгат. Мен энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Ушу кызымдын аманчылыгын аман алып калайын. Кенеде энем бери бактым, ушуну энеси чыдап кетип калган. Балам 2-нчи группадагы инвалид. 5 кызы бар үйдө. Элим журтум кайрымдуулук кылып, 1 сом болобу, 2 сом болобу чыгып, мага кайрымдуулук кылып койсоңуздар.